Иш жаштан көп, убакыт жок. Ал эми биз жетекчилер менен жерине маектешебиз. Ар бир структурадан чогултуп, ошондон набор болотуп, башында бир 30 кызматкер болчу. Армия кызмат кылып келишкен, сөзсүз түрдө. Эгерде мен курман болуп деген унутпасам, мен ошого даярмын. Ант беришет. Бул жер кубоктор болсо ошо биз 2014-төн бери ушул кызматкерлер ар кандай иш-чараларда, спорт демелерде ушу катышып, ушундай кубокторду алып келет. Ар дайым биринчи место. Ар бирөөнүн ден соолугу мен үчүн эң чоң нерсе да. Ар бирөөнө мен жооп берем. Буга чыдабай кеткен кызматкерлер кетип калышат. Саламатсызбы, урматтуу теле көрүүчү, сиз жетекчи менен жеринде программасынын кезектеги чыгарылышын көрүп баштадыңыз. Барыңызга маалым болгондой, быйыл кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнө 100 жыл толду. Мына ушул мааракени белгилөө алкагында ЛТР каналы бир кылымдык Ички иштер министрлигинин тарыхын, ар тармактуу ишмердүүлүгүн чагылдырууну улантат. Ал эми бүгүн болсо биз мындан 10 жыл мурда Ички иштер министрлигинин алдында түзүлгөн Атайым багыттагы полктун иши менен тааныштыралы деп келдик. Алар кандай кызмат аткарат? Алдыда сиз менен биргеликте көрөбүз. Жолдош полковник, уруксатпы, саламатсызбы, жакшысызбы, ден соолугуңуз жакшыбы, иштериңиз жакшыбы? ЛТР каналы жетекчи менен жеринде программасы менен сизге келдик, ишмердүүлүгүңүздөр менен тааныштыралы деп. Асына быйыл кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнө 100 жыл болуп атат, ошонун алкагында сиздерди камтый кетели дедик. Биздин Атайым багыттагы полк түзүлгөнү бул 2014-жылы өкмөттүн токтому менен 30-буйругу менен 17 январда токтом чыккан. Ошондон баштап түзүлүп, полк создавать этилген, берде этилип, ошондо набор башталган. Ар бир структурадан чогултуп, ошондон набор болотуп, башында бир 30 кызматкер болчу. Биринчи командирибиз Жамал Сапарович. Аны менен ошо чогуу биз келип, иштешип, анан ошондон полк түзүлдү. Биздин максатыбыз бул элдин коопсуздугун сактоо, жанагындай башаламандык ар кандай эме болуп кетсе ошого даярдыктарды көрүү. Бүт чегара жагына аякта эме болсо, биз ошол жака даярбыз. Ошо элдин, жерибиздин коопсуздугун сактаганга биз кызмат кылабыз. Ушул тартип сактоо кызматкерлеринин арасында сиздердин милдет өзгөчө, олуттуу милдеттер бар. Биздин милдетибиз өтө оор, жумушта кыйын, кээ бирөөнө мындай жеңил көрүнүшү мүмкүн, баягы форма кийип жүрсөлөр дегендей. Бирок биздин эмебиз эң биринчи очередь ошо элдин коопсуздугу, жарандардын коопсуздугу. Мына туризм боюнча азыр 2014-төн бери Ысык көл областындагы туризмди биз ушуга чейин кызмат кылып келдик, жайкы туризм мезгилинде. А жерден да көп элдердин ыраазычтарын алдык. Кызматкерлер бизге жүктөлүү, ошо менен биз кызмат кылып, бизге чейин эмелер курсанттар барып жүрчү, анан курсанттардан кийин 2014-төн биз барып жүрөбүз. Уже почти 10 жыл болуп калды биз ошо жакты карап атканыбызга. Негизги милдеттериңиздер кайсы?
Милдетибиз ошо элдин коопсуздугун сактайбыз. Башка амалдыкка жанагындайга жол бербей. Кандай гана массалуу иш-чара болбосун, спортивный болобу, кандай иш-чара, саммиттер болот, ошону биз камсыздайбыз. Бул өзгөчө кызмат болгондуктан баягы кызматкерлерге дагы өзгөчө талаптар коюлса керек. Кандай талаптар, кандай критерийлер менен кабыл алынат? Кызматкерлер биринчи биз алып атканда ошо алардын биринчи ошо аттестатын карайбыз. Аттестат 10 жыл окуп, аттестаты бар, билими, орто билими бар депчи. Андан кийин кызмат 2 жыл, 1,5 жыл ошо армияда болуш керек. Армия кызмат кылып келиш керек, сөзсүз түрдө. Армия кылганден кийин анан биз отбор кылып, документин баарын текшерип, моралдык психикалык состояниясын текшеребиз, үй бүлөсүн, шартын бүт карап туруп, анан эгер иштейм, кызмат кылам десе, биз анан алып 3 ай русты окутабыз. Средний школа бар. Ошол жерде окутуп 3 айдан кийин анан биз өзүк алып, жерден присяганы алып, анан кайсы бөлүктөргө жетишпесе, ошол жактарга бөлүп беребиз. Бизде кандидатты алыш үчүн бизде атайын операция отряды бар. Ал бияктан өзгөчө убактыңар болсо аяка деле көргөзүп берем. Ана биякта полк специальный назначение, общий айтылат да. Бизге кызматкерлер критерий ошо жана айтпадымбы? Армияда обязательно кызмат кылыш керек. Андан кийин 3 ай окуйт. 3 ай окугандан кийин рядовой болот. Мисалы, младший сержант болсо, ошо мен андан кийин өзүнүн сроктору бар, званиялар берчү. Высшее образование барларды офицерский коебуз. Эгер офицерский должность болсо. Жок болсо, резерв кадр деген бар, ошонун баарын реттеп, азыр биз ошондой иштерди алып баратабыз. А так мен өзүм рядовойдон полковникке чейин кызмат кылып келдим. Өзүм Россияда военно-морской флотто служить эткем, Северный флотто. Келип сержант болуп, заочно окуп, ошонто туруп, погран войскада иштедим, внутренний войска иштедим. Азыр бияка келип кызмат кылып атам. Сиздердин баш кийимде? Баш кийим боюнча биздики черный берет, бул бардыгы черный берет. Анан краповый беретке бул өзүнчө положение бар. Ошонун негизинде мына бүгүн мен баштадым. Ошо краповый берет боюнча экзамен башташты бүгүн. Ошонун эртең менен открытиясын кылып, физолорун тапшырып атат балдар. Атайын сынактан өтүп? Атайын сынакта аякта физосу бар, кроссу бар, күчтүү эмес, тала аякта эмес, күчтүү. Аяка мен деген физически күчтүү балдар ток алат. Ошолордо отбор. Крап берет деген эмнени түшүндүрөт? Кызыл кочкул берет да, мындай кыргызчасы кочкул берет. Ошо бул спецподразделение эң татыктуу баш кийими да. Мындай айткандачы. А кийин ошол кызматкерлерден деле кайра багы сиз айткан экзамендер же өтүп турабы ошо? Ооба. Азыр мен жылына 2 жолу кылып атам. Ошо кочкул берет боюнча. Буга чейин 1 жылда бир болчу, бирок мен азыр жаңы эме киргизип, жылына 2 жолу кылып атам. Жаз, күз кылып. Кадрлар жетиштүүбү? Кадрлар жетиштүү, менде резерв кадр деген да бар. Азыр менде Руста ошо 3 айлыкта 60 бала окуп атат. Эртең 20сы бүтүп келишет, Кудай буйрса, бүтүп келсе аларды жерлерде жетпеген эмелерге кадрларды толуктайбыз, калганы резерв алып коебуз. Может, кээ бирөө перевод алып, башка жака кетип, эме болсо, ошонун ордун толтуруп турабыз. Өзүмөн кызматкерлердин ушу ичинен высшее образование анча жылдан иштеп келаткан кызматкерлерди карап, ичинен делолорун изучить этип, ошолорду мен азыр биринчи очередь офицерскийге коюп атам. Чейин башка жактан алып келбейчи. Өзүбүздөн койгон кадр, ол бияктан ишти бүт билет и жакшы иштейт да. Ушул жакка келип кызмат кылам дегендер көп элеби? Көп. Же салыштырмалуу азайып кеттиби? Жок, менде азыр резервде 60 бала турат. 60, дагы 30 баламды даярдап окутуп атам. Демек көп эле экен да. Көп, Кудай. Резерв кадр кармап атам мен. Орда жок болчу, азыр кармап атам. Айлык акы кандай соңку жылдары? Мурунку жылдарга караганда азыр айлык акы мына азыр эме бардык ички органдардын айлыктары көтөрүлүп, биздики менде азыр жаңы келген балам 45 000 алат. Анан өкмөттөн 9,5 миң сом берет, жана ипотека, квартирный деп коет. Ошону төлөп берет, ошо менен 53 канча миң болот да. Да, уже мен айтып коеюн. Ипотека боюнча менде да балдар
алып атышат. Өткөндө ошо министрдин немеси менен жаңы квартира алышты. Менден 12 кызматкер үй биле. 12 кызматкер 12 квартира алды. Жалып эми жок. Жакшы. Азыр бүгүнкү күндө республика боюнча бизде бүгүнкү күндө республика боюнча бардык жерде бар. Айта кетсем, Баткенде бар, өзүнчө ротабыз бар. Ошто бир батальонубуз бар. Балыкчыда один ротабыз бар. Бишкекте 2 батальон бар. Жогоруда айтпадымбы, баягы сиздердин кызмат өзгөчөлөнүп атпайбы? Артыкчылыгыңыздар эмне сиздердин кызматтын? Башка тартип сактоо кызматкерлеринен? Артыкчылыгыбыз деле жок, бирок биринчи очередь ошо өзгөчө даярдык, тактика, машыгуу, спорт жагынан. Айта кетсем, менде спорт боюнча азыр полк боюнча 80 канча эмелер бар да. Түрлүү спортсмендер бар. Чет элге чыгып келген. Анын ичибизде ички иштер органдарынын ичинде баягы соревнованиялар болот, ошонун ичинен чемпиондор бар. Азыр чыккандайын дагы көргөзүп сиздерге ошодон эмет берем. Сөзсүз спорт чебери болуш керек дегенде талап бар, сиздерде же андай эмеспи? Биринчи очередь ошо спорт чеберин карайбыз. Анан баягы өзүнүн эмесин карайбыз. Баягы кызыгуусун карайбыз да, мындай айтканда. Эми кызматкерди беседа кылып атканда өзү эле билинет. Иштейм, иштебейм дегеничи. Мына мен бияка келип өзүм эме кылам, турникет тарткызып бираз физически текшерем. Ошондо эле билинип калат уже алган балачы. Физикалык даярдык эле болобу же башка? Физикалык, тактикалык, огневой, строевой, бардык жагы. Маранын психологический состояние бүт жагын карайбыз. Ошол кызматка келип атканда, негизи атайын кызматка келип атканда, ошол сени кызмат учурунда дайыма өлүм күтүшү мүмкүн, ошого даярсың деген суроо. Топтор ал боюнча ант алышат, присяга алат. Присягада толук укуктуу жазылып турат. Мен өз каалоом менен, өз өмүм менен мекенимди коргоого жана иштегенге даярмын деп. Эгерде мен курман болуп деген болсам, мен ошого даярмын деп ант беришет. Дагы бир сурайын дегеним, ушул соңку жылдарда бизде коомчулукта милициянын кадыр баркы түшүп кеткени белгилүү. Буга сиздер деле макул болсоңуздар керек. Ушул багытта сиздердин атайын кызмат кандай аракеттерди кыласыздар? Ошол кадыр баркын бүгүнкү күндө көтөрүү багытында мүмкүн бир пландарыңыздар, иш-чараларыңыздар барбы? Албетте, бул ар бир эмеде бизде иш-чарабызда пландар бар. Ар бир командирлерге нускамаларды бизге ички иштер министрликтен бизге эмелер келип турат. Ар бир эме сайын, чейрек сайын биз жыйынтык берип турабыз. Ошондо жанагы ички иштер органдарынын кызматкерлеринин жүрүм туруму боюнча биринчи очередь, форма кийүү боюнча кандай жүрүш керек, эл менен кандай сүйлөшүш керек, ошонун баары жазылуу. Биз ошол боюнча сабактарды өтүп турабыз. Сабактарды өтүп, ошондо кылган нарушение кылган балдар менен беседа жүргүзүп, ал күнөөсүн мойнуна алса эскертүү берип, анан баягы дисциплинарный взыскание деген бар. Ошол боюнча эме тартип жазасы бар. Ошолорду алышат. Мисалы, замечание, выговор. Ал выговор алса уже делосуна жазылат, айлыгынан кыскарылат 3-4 миңдей. Мисалы азыркы эме менен айтсамчы. Ошондой иштер жүргүзөбүз. Ошондо жүргүзгөндө толук ошондой иштерди жүргүзсө, жетекчиликтер, командирлер андай нерсеге барбайт. Эгер толук эмес жүргүзбөй, жөнүндө мындай болуп кетсе, анда ошондой нарушениялар боло берет. Кызматкерлер кылса боло берет экен дегендей эмеде боло беришет да. Ошончо баягы даярдыктан өтүп, ошончо сынактардан өтүп алгандан кийин деле өз милдетин аткара албай калгандар болот да, сиздерде? Болот, кээ бирөө болот. Бар эми түз деп айта албайбыз. Андайлар болот, андай жетекчилер да бар. Алар менен азыр иштешип, министрдин талабы бар, коллегиянын чечими бар, ошол боюнча ротация, жылыштыруу, алмаштыруу. Эгер ошо өзүнүн должностун эме кылып алса, башка должност менен алмаштырып, ушундай эмелерди иш-чараларды жүргүзсө болот. Биз ошондой эле жүргүзүп атабыз. Негизи ушул сиз өзүңүз милиция кызматкери катары эмне себептен ошол милициянын кадыр баркы төмөндөп кетти деп ойлойсуз? Бул эми кээ бир кызматкерлердин өзлөрүнүн эмесинен, аң сезиминен. Көп болуп кетти деп ойлойсузбу ошондой?
Жок, андай көп деп мен айта албайм, бирок кээ бири бар да. Ошол эле сиз айтып аткан, жогоруда айтып аткан нерселер эле жетиштүүбү? Ошол милициянын кадыр баркын көтөрүүдө же мындай башкача ыкмаларды дагы колдонуп көрүү керекпи? Бул жерден эми колдонгондо балдар менен кызматкерлер менен түздөн-түз беседа иштерди алып барыш керек. Тарбия иштерин көп алып барыш керек да, ошондо кызматкерлер андай нерсеге барбайт. Ошол физикалык даярдык, машыгуулар, мындан сырткары ушул атайын кызматтагы кызматкерлер мындай башка дагы нерселер менен алектенишеби? Мисалы, ушу интеллектуалдык жактан өзүн өстүрүү, коомдон артта калбаш үчүн дегеним, ошондой шарттар түзүлгөнбү? Так точно бар. Ар боюнча иш-чаралар болуп турат. Бизде өзүбүздө жеке эле баягы кызматтык эмес, башка конкурстар, башка кандай эме болсо ошого балдар, татыктуу балдар бар. Бизде ырчылар да бар, комузчулар да бар, өнөрлүү, таланттуу кызматкерлер көп. Убактылары болобу? Убактылары болот, китеп окуйт, сабак өтүшөт, конспект жазышат, ар бирөөнүн тетирти бар. Министр тараптан бизге кандай нускамалар, буйруктар келет, ошонун баарын биз жеткизип, тетрадтарына жазгызып, керектүү нерселерди жаздырабыз. Анан көбүнчө баягы айтып эме кылабыз да, түшүндүрөбүз. Негизи эл аралык кызматташтык болуш керек сиздерде? Биз чет өлкө менен машыгуулар биз уже мына түзүлгөндөн бери азыр чыгып келатабыз. Көп мамлекетке бардык. Акыркы мен былтыр өзүм назначение болгом, 1,5 жыл болду. Ага чейин да мурунку командирлер чыгып келишкен, балдар, кызматкерлер чыгып келишкен, опыт алып, тажрыйба алышып, мисалы Россия, Белоруссия, Кытай, Америкага чейин барып келишкен. Азыр деле мына акыркы эмеде биз Белоруссияга бардык. Бизден өттү, ОДКБ жанагындай эмелер болот, биргелешкен машыгуулар болот. Ошолор боюнча биздин кызматкерлер чыгып, тажрыйба алып, опыт алып. Негизи өзүңүздөрдө канча убакытта өтүп турат ошондой окуу, машыгуу? Машыгуулар бизде ар бир расписание бар. 1 айлык расписание, ошол расписание негизинде сабактар өтүлөт. Жазылуу. Ошол негизинде сабактар өтүлүп, бүгүн строевой подготовка, эртең башка тактика, физ подготовка, чейрек сайын зачеттер алып турабыз. Ошол жерде теоретический вопростор бар, физический, ар бир куралдын ТТХ-сы менен экзаменин алып турабыз. Чейрек деген бул канча убакыт? Чейрек эми 3 айда, ар бир кварт эмеде алып турабыз. Жылдын первый полугодие, второй полугодие деп дагы алабыз. Азыр эми дүйнө өзгөрүп атат, дүйнөдө баягы геосаясий кырдаал дагы мындай тынч эмес десек болот да. Анын үстүнө баягы экстремизм, терроризм да коркунучтары бар. Ошону эске алганда азыр мындай тактикалар дейли, коргонуу тактикалары дагы өзгөрүп атат. Сиздерге да тийиштүүбү ушул нерсе? Өлкөнү, элдин коопсуздугун коргоодо мындай кандай бир жаңычылдыктар барбы ушул? Албетте, ал боюнча дагы машыгуу, жаңы эмелер боюнча бизде өтүп атат, өтүлүп турат. Өзүбүздүн ички иштер органдарынын ичинен дагы ушундай машыгуулар болот. Биз алардын баарын өтүп атабыз. Жанагындай терроризмге каршы, экстремизмге каршы, жана башка элге, коопсуздукка бизге коркунуч алып келсе, ошол даярдыктарды көрөбүз ар дайым. Жаңылануулар барбы дегеним, ошол кандай мисалы, нелер? Эми азыркы боюнча азыркы талаптар бүт эле дрон согушу окулат. Ошого кызматкерлерди даярдап, үйрөтүп, занятияларды өткөзүп атабыз. Полигонго барганда колдонуп. Азыр санариптештирүү заманы да. Ал багытта эмне иштер? Биздин министрдин санариптештирүү боюнча эмеси бар. Ошол боюнча биз санариптештирүү кылып, ар бир менин азыр региондогу нөмөт бөлүмдөрү санариптештирүү боюнча МВД ички иштер министринин нөмөт бөлүмүнө туташтырылган камера менен. Азыр эмесиңизде көргөзөм. Ошол жерде дежурный отурганын, кандай отурганын МВДдан нөмөтчү көрүп турат. Ар бир эмебизде камералар иштейт. Санариптеште онлайн, мисалы мен регион менен онлайн менен бардыгы менен сүйлөшө алам. Бул жерде отуруп эле, ушул жерде отуруп эле чогултуп командирлерин. Кандай тапшырма келсе ошону түздөн түз менен жеткизип,
айтып, суроо берип, баарын тапшырма алдым. Майрамбек мырза, эми биз азыр сиз менен бирге кызматкерлердин шартын, иштөө тартибин көрүп чыгалы деп атабыз, мүмкүн болсо. Бул жер кубоктор болсо ошо биз 2014-төн бери ушул кызматкерлер ар кандай иш-чараларда, спорт темелерде ушу катышып, ушундай кубокторду алып келет. Ар дайым биринчи место, мына акыркы тетиги кубогубуз болсо, ошо ички иштер министрликтин ичинде календарный планда многоборье эме деген башка эмелер бар. Ошондон мына биринчи место алдым өткөндө. Жалал Абадта болуп, боевой самбо, спортивный самбо боюнча 2 кубок бар. Биздин эң биринчи мына жакшылыгыбыз могу азыркы жылкыга карагандачы. Былтыркыда да көп ийгиликтер бар. Кудай бурса, ошо балдардын, ушу спортсмен балдардын эме эмгеги. Эл аралык мелдештерге катышып турат экенсиздер. Катышып, мына бүгүн эмеге жибердим, бир баламды Ташкентке кетти, таяк тартыш боюнча. Башка эмелерге тоже кетип атышат. Ар бир спорт, Москвага барып кетти. Баягы Москвадан бир балам 3-чү место алып, ал жерде өзүм аэропорттон тозуп алып, чепкем капкалым кийгизип, жакшы эме алдым. Баягы стимулун көтөрүп. Спортту мен спортту өзүм аябай жакшы карайм. Буга чейин каралган эмес. Мен азыр өзүм да спортко өзүм кызыгам. Анан ошон үчүн кызматкерлердин спортун аябай катуу карайм да. Бүт проблемаларын чечип берем. Ушу коридордо жасаганым бүт ошо кыргыздын ата бабабыздын батырларыбыз ушу өздүк карам билсин, биздин монда батырларыбыз деп патриот чувствовать этсин, ойгонсун дегендей кесипте мен монун баарын жасатып, билдирип, акыл сөздөрдү жаздырып, баардыгын эме кылып койдум. Ремонт кылдырып, бөлүнбө кыргыз бөлүнбө деп ушу эмелерди илдирип, кызматкерлер окуп билсин деп, Манастын 7 осуяты. Бияқта эми ар бир батальондордун кабинеттери отуруп өткөн. Бияқта актовый залыбыз. Бияқта мына биздин ошо спортсмен балдарыбыз, кыздарыбыз да чемпион, ок атуу боюнча чемпион, кол күрөш жанагындай ар бир спорттун эмеси боюнча чемпиондор. Могу кызыбыз тоже кечээкинде интервьюсунда да берди. Бул самбо, боевой самбонун чемпион. Бул биздин ошо иштеп кеткен ветерандарыбыз, ушул жерде кызмат кылып кеткендер. Жашынакай кылып чыгарып кое салпайдым. Бияк жанагы дежурный нөмөт бөлүмү. Жанагы санариттештери боюнча айтып кетпедиңизби? Санариттештери боюнча мына ушу ар бир региондо эмелер бар. Тиги нөмөт бөлүмдөр көргөзүп атабылар азыр. Точно, азыр могу свет өчүп туруп интернеттен атак келишти. Атак ар бир эме нөмөт бөлүмү булар көрүп турат. Буларды да МВД туташылган. Буларды көрүп турат. Бизди азыр мына көрүп атат азыр да. Тиякта көрүп атышат. Стройка мына могу атайын ушу биздин могу машиналарыбызга бокс салып берип атат. Буюрса бүтөйүн деп калды. Ошо кирсе ичине киргизип, жылуу кышында суу тийбей жакшынакай турат да. Мына суу аткыч машиналарыбыз бул эми жанагындай башаламандык чоң эме болуп кетсе, ушу суу менен эме да колдонобуз. Бул жер жок беле мурда? Мурда бул жер пустой эле жер болчу, флас эле болчу. Азыр могу жерге бокс салынып, ар бир машина кирип кетет. Бул да Турциянын эмеси. Техникалык база кандай сиздерде жалпысынан? Соңку учурда баягы биздин бардык мамлекеттик органдарга техникалык базасын чыңдоо аракеттери көрүлөт. Азыр бизде ички иштер министрибиз оңган үчүн мына ички иштер органдарына техниканы аябай жакшы берип атат. Акыркы мен общий айтып кетсем, 81 бизде транспорт бар, кызматтык, ар кандай түрүндөчү. Жеңил машиналардын түрү бар. Анан өзүңүздөр деле көрүп атасыңар, ички иштер органдарына жаңы ниваларды берип атат, жаңы машиналарды берип атат. Кудай шүгүр, мурунку караганда азыр өтө өзгөрүү көп да.
Жаңы алдыңыздарбы сиздер дагы же? Бизде жаңы бар, жаңы машиналар бар. Алынган, соңку. 3 Kia берген, Kia машинасынан. Акыркы дагы специянандай машина берди, жиптер жанагындай. Монун баарын ушу ички иштер министрибиз эместен келип атат. Жетиштүүбү жалпы техниканын саны же жетишпеген жагдай барбы? Жетиштүү. А жалпы республикадагы баягы бөлүктөрүңүздөрдө дагы шарттары бүт ушундай түзүлгөн. Ушундай бүт баардык условиясы менен. Ошо биздин мына ички иштер министрибиз бизге 500 кызматкерге орун салып берип атат. Жаңы имарат. Кудай буйрса быйылкы 100 жылдыгыбызга бүтүп калышы күтүп атабыз. Кудай буйрса биринчи этажы бүттү, экинчи этаждан баштап 3 этаж болчу. Ичинде баардык кызматкерлерге отурган кабинети менен бардык шарт бар да. Буйрса. Берде болсо полный пласт кылабыз. Строевой жанагындай эмелер сабактарды өткөн ушундай кылабыз. Анан балдар биякта машыгуучу залыбыз да бар. Барбы ичинде балдар? Бар. Башлай берсин. Бул жерде ошо кызматкерлерибиз бул жерден ар бир расписание негизинде келишет да, ошол жерден сабак өтүшөт. Биринчи ошо коопсуздук эрежесине кол коюп беришет, ар кандай травма алып калбасын депчи. Ошондон кийин анан уже сабак өтөт, ар жактан бирис, биягында өзлөрүнүн күчтөрүн чыңдоо боюнча мына акыркы эмеде инвентарларды алып бердим, 300 миңге жакын сомго жакын инвентар керектүү нерселерди алып бердик. Азыр балдар жаңысы бар, мурункулар бар. Ошо менен мына кызматкерлер кандай эмеде машыгышат, түрү бар. Могу мисалы муну ручной жасалган. Ошонун баарын жасатып, балдар өзүбүзгө коюп берип, балдар ар кандай көрүңүз жаңы коюлду. Батарейка жылуулук киргизип бердим. Мурда жок болчу. Азыр жылуулук киргизип бердим, азыр орточан кышында тренировка кылышат. Кышында мурда бул жерде кандай машыгуу жок болчу. Азыр жылуу. Кандай машыктыруучулар барбы? Бар, инструкторлор бар. Азыр көрөсүздөр. Кызматкерлердин ичинде эле ошо спортко жакын балдар өздөрү эле бири-бирин баягы үйрөтүп, айтып алышат да. Мына мондай эмелерди алып бердим. Теннис бар, тигине велосипед бар, кыздар да келип, бизде штабта кыздар иштейт, алар да келип, расписание, понедельник, среда, пятница күндөрү келип машыгышат. Бул азыр машыгып аткандар жаңы үйрөнүп аткандарбы же бүт кызматкерлердин баары эле дайыма машыгууда болуш керек? Баардыгы машыгууда болуш керек, даяр болуш керек да. Ошон үчүн биз азыр муну күчөтүп атабыз. Күчөтүп ошо баягы БРС деп коет да, самооборона. Көчөдө кетип баратып, бир кылмышкер могуш бычак менен сайсаганда туруш керек. Или бирөө жаранга кандай жардам бериш керек. Кылмышкерди кандай кылмаш керек, ошолордун баарын үйрөнөт да. Бул жерде толук эмес. Жерде жаңы келген кызматкерлер арасында 10 жыл иштеген кызматкерлер бар. Негизи булардын иштөө тартиби кандай? Бизде график ошо өзү чектелген график менен иштешет. Мисалы эртең 9-да построение кылам, инструктаж берем, нускамаларды өтөм, андан немелерге бөлүп коем, всё. Калган иш кете берет. 6-да иш бүтөт, всё үйүнө кетет. Үйүнө кетип баратканда да биз инструктаж беребиз. Чтоб жол эрежесин сакташ керек, машина ремень тагыш керек, нарушение кылбашыңар керек, мыйзамды сакташ керек деп ар дайым кызматкерлерге айтып турабыз. Кечкисин эгерде Кудай сактасын, эгер бир нерсе болуп кетсе, тревога болсо чогултуп, анан өзүнүн убактысы бар да. Жайкы күнү 1 саат, 1,5 саат, кышкы күнүндө ошонун убактысына келип калышат. Мен сурап атканым баягы нөмөт менен иштешеби дейм да. Нөмөткө өзүнчө график менен турушат балдар. Тиякта турушпайбыз, постто турган. Алар нөмөттө, нарядта турган балдар. Алар сутка турат. Азыр бул спорт жолу кандай жаңылоо же дагы мына жогоруда айтып атыңызбы сиз жетишсиздик барбы? Бу жерде Кудай шүгүр, азыр жабдыктар жетиштүү, эми дагы жетпегендер дагы толуктайбыз, толуктап алып беребиз.
условияларын түзүп берип атабыз. Жылуулугу бар, биринчи очередь ошо ооруп калбаш үчүн кызматкерлер. Ар бирөөнүн ден соолугу мен үчүн эң чоң нерсе да. Ар бирөөнүн мен жооп берем. Ар бирөөнүн кыймыл аракетине, мыйзам бузган боюнча мен жооп берем. Командирлер жооп берет түздөн-түз. Ошолорду эгер иштебесе, анан мен ошолорду негизи мындай физикалык кандай талаптар бар? Мисалы, бойлор бирдей болуш керек экен. Бой бой 1.72 өзү неме боюнчачы, 1.75 деп айтат. Эми бою бизге чоң болсо да жакшы. Кээ бирөө бар да чоң бар, бирок физически жок. А кичээкей, мисалы, мастер спорт биздечи, КМС. Бой кичээкей болсо 1.65, мастер спорт болсо биз алабыз. Боюна карап, мастер спорт болсо эмесин текшерип, анан алабыз. Жашындачы? Жашы 30га чейин, 30 жашка чейин. Мына бул жерде ошо көргөзүп аткан командир зовут офицер. Өзү жанагы Кочкул береттин ээси. Өзү көргөзүп атат, мына көрдүңүз, ыкмаларды кандай бычак менен, кандай нападение жанагындай болсо. Ошонтип ушинтип балдарга үйрөнүшөт да. Жаңы келгендерди эле ошо 3 ай дедиңизби? 3 ай русток. Жок, алар тиякта жана средний школа бар, ошол жерде окушат, аякта теоретически пистолетти, берүү мыйзамды, жана беренелерди окушат. Андан келгенден кийин анан биз уже толук уже окута баштайбыз. Берде кызматкерлердин өзүнүн немесинен, жүрүм тургунан, өзлөрүнүн немесинен. Эгерде баягы айтып атпайбызбы, ички иштер органдарында көп мыйзам бузуп аткан, алар ошол өзлөрүнүн шалакылыгынан, өзлөрүнүн ответственности жогунан да. Кээ бир жетекчилер бар, ошолорду туура багыттырбай эле, туура эмес жака үйрөткөндөр да бар да, ачык айтканда. Биз эми мен андайга вообще жол бердирбейм. Эгер мыйзам бузуп тартип болсо, сразу кетирем. Бир жолу эскертип берем, андай эме болсо, сразу же кетет. Менде балдар көзү менен уже билишет да. Характерин билишет. Менин характеримди билишет. Кудай шүгүр, балдар дагы мындан дагы эмелер түзүлөт, условия болот. Азыр мояктарыбыз бүтүп кетсе дагы чоң эмелер болот. Көп иш-чараны биз аткарабыз да. Бир күндө канча маал? Бир күндө эми 2 сааттан да. Ар бир эмесиз, занятиясыз 2 сааттан. Мисалы, бул машуу 1 саат. Бір ес бұл. Бір ес деп қойды, жаңағындай көрдіңіз. Бүт ақмаларды алады да. Қорғону, қылмышкерді қандай қармаш керек, қандай алпарыш керек, қантеп тура алпарыш керек та, ошонун барын үйретеді. Ушунту үйрөнүп, анан жанагындай показательныйга чыгарып, жанагы чоң майрамдарда даярдайбыз да. Жана атайын операция отрядтан бар, аякта да күчтүү болот да. Ар убактыңар болсо, аларды көрсөңүздөр, жакшы болот да. Бардығына бирдей формасы, бутунда чокоюна чейин бардығына алдырылганбыз да. Жанагында показательный занятияда мына ушинтип эле үйрөнүшөт балдар. Ушинтип үйрөнүп, ушинтип анан тияка чыгышып, жанагы көргөзөтчү бар, ыкмаларды. Ушундан эле мына үйрөнүшөт. Биринчи уш жерден үйрөнүш керек да. Сиздерде эми жанагындай массалык иш-чаралар күнүгө эле боло бербейт да. Ошол учурда ушундай нерселер менен алектенишет да. Тынч убакта ар бир занятие расписание бар, ошонун негизинде иштеп жатат. Азыр тыштан да көргөзөм, ошо общественный жана спортивный концерт болгондо балдар кандай турушат, мында бири-бирин уштап элөткөтпөйт, иш үчүн кандай эмелерди кармаш керек, ошонун баарын азыр көргөзүп берем. Военный училищеге чейин жүгүртөм, аэропортко чейин жүгүртөм. Ар жагы канча километр болуп калат? 12 километр ушундай болуп калат. Ошого чейин жүгүрүп келишет, келип туруп бияка кирип машыгышат, чыгып тойнойт, башка эмелерин кылышат, душка түшөт да, кетип барышат. Ошо кызматкерлерди кабыл алгандан кийин ушундай бир катуу тартипке чыдабай койгондор дагы болобу? Обязательно болот, болот. Ал эми армияга барбаган бала чыдап ошого кетип калат.
Андай случайлар менде көбү кетти. Азыр ППСке кетти, охранага кетти, физический слабый эле. А физический күчтүү эмелер көрдүңүздөрбү азыр? Кандай балдар? Могу ошо эме убагында, учурунда мындай могу эмелерден өтүп заниматься этишет. Көрдүңүздөрбү? Ушулардын да эме алат. Буга чыдабай кеткен кызматкерлер кетип калышат. Ушундай эмеге талапка чыдабай. Күнүгө жасала турган нерсе да? Күнүгө өзү болуш керек да. Өзүчү. Эми кээде баягы кызмат болуп калабыз, бошой калабыз да. Бош убактарда мен ушуну өткөзөм. Мындан аз өтө албай, до конца жетпей болгон балдар бар. Жана крапкуйда ушунун баары каралат да. Кочкул берет. Мындан да оору бар да, аяктачы. Бронежилет менен тартыныш керек. Ошол кочкул берет алгандар, алар мындай өзгөчө операцияларда кызмат кылышамда, кызматында айырмачылык барбы дегеним? Ооба, алар меники өзүнчө жана атайын операция отряд деп атпайбы? Ошол жакта. Бишкек шаарында бар, Чүйдө бар, центральный эмеде. Ар бир шаарда, Караколдо, Таласта, Нарында, Ошто, Жалал Абадта, бүт жакта меники бар. Алар жанагындай оор кылмышкерлер менен ошолор биринчи кирет. Бул балдарым кирбейт. Жана террорист, экстремизм эме болсо, куралчан жана болсо ошолор кирет. Атайын спец жана машинасы менен киришет. Операцияларга. Операцияга барышат. Полный бурун менен да. Атайын бурун шиттери бар, бурун эмелери бар ошолор менен. Мындай машыгуулар эч нерсени карабайт. Аба ырайы, ысык, суук. Каратпаш керек да өзү. Өзү баягы жалкоо эмнеден пайда болот? Эчтеке кылбаса, ошондон жалкоо болот, ошондон кылмышка барат, ошондон тартип бузат. Анан ич-чара бөлүнүшөт, тигиндей болот. Ушундай конкурстарды коебуз майрамдарда. Азыр Кудай буйрса моякта да мен өзгөртүп өткөндө балдарым Кувейтке барып келди. Эми Кувейт мамлекети бай мамлекет да. Бүт условия экен. Мен балдарым барып жөн эле челистер түшүп кетиптир да. Азыр мен ошондон эмеселерин алдым. Алып эми Кудай буйрса могу жерге жасатып берейин деп атам. Сметасын чыгардым. Кудай буйрса ошолордун эмеси менен мояктан эсептесем, керектүү нерселерди калтырып, калгандарын алып туруп, ушу материал менен жетет экен да. Эсептеп чыктым. Кудай буйрса ошону азыр жасатып берейин деп атам. Жана суу менен астынан өткөнүн, аркам менен түшкөн бүт условия эмеси бар экен. Сүрөтү менен, размери менен бүт алып келдирдим. Бул бир взводубуз, командный взводубуз. Ушу жигитибиз эрдик медал алган. Ошо окуясы болгондо ошондон эрдик медалы бар. Командный взвод ушу жерде иштеп жүргөн. Командный взвод кылдым, диплому бар. Командный взводко койдум. Зыбылдап иштеп атат. Жанагы сиз айтып атканыңыз көчөдө спортивный жана иш-чаралар болгондо монтип балдар чыгат да. Ошо элди өткөзбөш үчүн азыр муларды көргөзөт. Саны жетиштүү элеби дегеним, мындай жетишсиз болуп калган учурлар дагы болуп калабы? Ушундай бир коопсуздукту сактоо иш-чараларындачы? Бардыгы жетиштүү болот, жетиштүү болот. Иш-чарага бардыгы эми биз мына саммитти, жана чет мамлекеттен кандай эмелер келип атат, туризм боюнча, көлдүн жана сезонунда мына азыр ошого бүт дайрактарды көрүп атабыз. Бул жерде ошо биздин Рабаков деп коет мондай. Ар бир кызматкер ушундай. Мисалы жанагында башаламандык эмелер болуп калса, ушундай кийинет, колунда да пишет, светаж тияктарын көргөзөм. Чтоб таш менен соксо да, бул жөн эле бар тренировочный болчу. Өзүнүн эмеси темир. Салмак ог өтпөйт да, ог өтпөйт титановый менен. Аны жаап алат. Армияда служба этип келген. Көрдүңүз, бою анда. Сен канча болду? 5 жыл болду. Сенчи? 6 жыл болду. Өзүдөн балдарды азыр Кудай буйрса, мен айтып атам, ушу жердин ичинде диплому бар, ушу ишти билген балдарды мен ушул жерден офицер кылып коюп атам да. Ушул кызматтан чегинүү мындай ойлор болгон эмеспи сизде? Мен андай ойлор болгон жок.
Бүгүн 15 май ушул сиздерде кызмат учурунда каза болгондорду эскерүү күнү турбайбы? Бул жыл сайын эскерилип турат да, э? Бул ошо Ички иштер министрлигинин буйругу чыккан 2015 жылдан бери ушу 15 майдан баштап 15 май күнүнөн баштап ушу кызмат учурунда каза болгон кызматкерлерге эскерүү күнү деп буйрук чыккан. Ошондон бери биз мына жыл сайын ушул кызматкерлерди эстеп ушундай эмесин коюп, буяка сүрөтү менен коюп, үй бүлөсүнө мына азыр кызматкерлерим кеткен эртең менен. Ошолор барып үйлөрүнө пакет, конвертке тыйыныбызды салып, Куран окуп, ошол жерлеринен кызматкерлерибиз барып ошондой иш-чараларды өткөзүп атат. Анан булардын балдарына да жайкы каникул эме учурунда лагерлер бар. Ошол жака да путевка алып бердирип, арзаныраак ушундай жардамдарды көргөзүбүз. Материалдык көргөзүп турабыз, обязательно көргөзүп. Эми булар биздин жүрөгүбүздө түбөлүккө калды да. Мындай жоготуулар болбош керек. Эми өтө кыйын мындай жоготуулар. Негизи ушул полк түзүлгөнү канча жоготуулар болгон? Полк түзүлгөнү менен эми бизде мурда атайын апрес собор болчу. Ошо собордон кызматкерлер баягы Баткен окуясы, Чаткал окуясы болгондон ошондон жүрүп отуруп мына жерде азыр ушу тактада турган кызматкерлер общий жалпы саны 13 кызматкерибиз азыр ошо жоготуу учурунда болгон. Эми бул жерден кызмат учурунда ар кайгы ошо согуш учурунда болгондор бар. Мына жигитибиз былтыркы ошо Тажик менен Коголаң учурунда снаряд тийип жаш кызматкер 99-жылкы чегерада ошо эмеде границада турган, постто турганда ошондо кагылышууда башына эме тийип, снаряд тийип каза болуп калды. Мунун азыр ошо Айдаркенде ушунун атынан аллея турулган. Үй бүлөсүнө жардам көрүп, азыр эле мына Оштон балдар мага жиберишти. Үй бүлөсүнө барып, жардам көргөзүшүп, эмелерди иш-чара кылып атышат. Бул жигитибиз болсо ошол да кызмат учурунда жүрүп, бирок эме убакта ошо сууга чөгүп кетти. Бул болсо Исмаилов Төлөбек болсо 15-жылы кылмышкерди кармоо учурунда ошондо окко учурап каза болуп калды. Ушунда барганда ошо кызмат учурунда болгон кызматкерлерибиз ушулар. Ар бир кызматкер каза болгону бул мисалы ата-энесине, бир туугандарына жооп бериш кыйын да. Тактасын бияка коюп, ушул жерге ушу ар дайым эртең менен кызматкерлер нускама койгондо ушул жер построениеда ушуларга тазим берип, ар дайым эскерип көрүп турабыз. Жүрөгүбүздө ар дайым булар. Жолдош полковник, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип бара жатат. Бүгүнкү эми сиздердин башында айттыңыз, республика боюнча барлык жерде бөлүктөрүңүздөр бар, ал жерде да кызматкерлер бар. Бүгүн ушул жерде кызматкерлерге түзүлгөн шарт, кандай машыгуу, кандай даярдыктарды өткөзүп, мындай бир сыйра көрүп чыктык. 100 жылдыктын алкагында болуп атат бул иш-чаранын бардыгы. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Анан соңку сизге бере турган суроом, балким ушул сиздердин кызматка келем деген жаш жигиттерге бир түрткү болобу же келечек муунду кызыктырууга. Негизи соңку учурда бизде мындай патриот деген сөздүн баркын кетирип алгандайбыз да сөздүн. Сиз аскер адамы катары, милиция кызматкери катары, ушул өмүр бою ушул тармакта иштеп келаткан адам катары патриот деген сөздү кандай түшүндүрөт элеңиз? Патриот деген эми бул эми ар бир эркек, жигит бала өзү патриот болуш керек. Мекенин коргош үчүн, мекенге кандай эме болсо да, мисалы эркек адамдар даяр болушубуз керек да. Кыздар эмес, эркек аялдар. Ошон үчүн бул патриот мекен сүйүү, өзүң сүйүү, эл журтуңду сүйүү, кесибиңди сүйүү деген ошо баары патриоттукка сезилип кетет да. Мен ошондой эсептейм. Рахмат анда сизге. Ыраазычылык билдиребиз. Эгерде кесиптештериңизди куттуктайм десеңиз, сизге эркин микрофон. Мен сиздерге биринчиден келип ушул убактыңарды алып, биздин иш-чарабызды көрүп, өзүңөр түздөн түз көрүп, кандай эмелер болуп атканын, даярдыктарды, окутуу, үйрөтүүлөрдү, кызматкерлерди жаңы жумушка кандай алып атабыз, ошонун баарын мен айтып, кыскача айтып кеттим. Сиздерге ишиңерге ийгилик, ушу кыргыз мамлекетибизге ушинтип
чагылдырып жакшы иштерди иштей бергиле, ден соолукта болгула, оорубагыла, кыргыз мамлекетибиз өссүн, өнүксүн. Баарыбыз ар дайым жакшылыктын үстүндө жүрөлү. Ишиңерге ийгилик болсун. Рахмат сизге дагы. 100 жылдык мааракеңиз болсун. Рахмат. Жакшы.